Армаңыздар Кутмандуу Кушбак кечиңиздер менен күнүңүздөр менен ардактуу кыргызстандыктар. Бул ичкүнүн кечи теле берүүсү жана бүгүнкү кечтин кезекчиси мен Эркинбек Нурбаев. Бүгүн биз кыргыз киносу тууралуу байма-бай кеп курабыз. Алдыда бизде кызыктуу маектер күтөт, кызыктуу сюжеттер күтөт. Андыктан 2 саат бою бизден алыстабаңыздар. Бүгүн январдын 13-күнү Кыргызстанда жаңы 2021 жыл. Андыктан көчөдө кар, биздин жан дүйнөбүз жашынакай кышкы манайга толуп отурат. Андыктан бүгүнкү эфирибизде биз адаттан сырт демейде биз музыкалык чыгармадан баштар элек. Бүгүн биз Кыргыз Республикасынын эң эле атактуу, белгилүү жана албетте кыргыз кереметинин жаратуучуларынын бири болгон кыргыз киносунун жаратманы чыныгы Болот Шамшиев агабызга арнап мына ушул киши тууралуу үй бүлөлүк өздүк бир архивтеринен жакшынакай сюжет көрсөк, андан кийин үй бүлө мүчөлөрү менен кийинки маекти улантабыз. Так вот это моя семья, вот это мой отец, Тулен Шамшиев, мама Авина Мурзахаджаева, моя сестра Калима, а это я, школьник. Видите, какая у меня дырявая майка была. Я, когда смотрю, я удивляюсь. Вот. Ну и самое главное, рот до ушей. То есть я все время смеялся, улыбался. Такой мажорный мальчик был. Сейчас так говорят. А это я уже стиляга, у меня вот кок. В 10 классе, вот моя сестра уже студентка, а я вот только собираюсь, вот модная ковбойка, вот мама, отец, там при галстуке специально вышли, чтобы фотографироваться. Вот. Вот это отец мой на съемках моего фильма, специально он взял что-то блокнот, что-то записывал и так далее. Вот еще вот такой вот был я, школьник. Да, это кто-то придет и нахлобучил. По-моему, это фотограф. А это 10 класс. Я в горы очень любил ходить. Вот. Я просто хотел бы обратиться к нашей молодежи, которые думают, что достаточно взяли, включили мыльницу, засунули туда флешку и сняли сами фильм. Вот. Они должны понять, что без образования кино не бывает. Ведь все-таки кино – это 100 лет. За 100 лет это великое какое-то такое половодье, движение во всех странах мира вот, двигалось. И за 100 лет очень много разных открытий было сделано кинематографических. Вот, так что не надо открывать, выдумывать велосипед. Нужно образовываться вот, и потом уже от достигнутого дальше идти. А так иначе вот, сидеть там в своем собственном соку вариться и открывать то, что уже открыто, и потратить на ни на что всю свою творческую жизнь, это просто обидно. Возможность для раскрытия таланта. Не потому, что ты находишься в высшей, понятие, сословии, или ты низшее сословие. То есть равный доступ к раскрытию таланта. Будем надеяться, что потому что любое движение, любое государство двигает таланты. А не потому, что мой там племянник или мой двоюродный брат, свояк, кум, там кто-то и так далее. По блату талант не дается. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кеше күнү кыргыз кереметинин, кыргыз кино кереметинин жаратмандарынын флагманы Болот агайыбыз Шамшиевдин 80 жылдыгы белгиленди. Бүгүн дагы ушул иш-чаралар уланууда. Андыктан ушул иш-чаралардын контекстинде бүгүн биздин мейман төрүбүздө Кыргыз Республикасынын эл артисти, СССРдин эл артисти Болот Шамшиевдин кызы Сүйүт Шамшиева жана замандашы, үзөңгүлөшү кинорежиссер Төлөгөн Сыдыков агайыбыз. Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен. Куш келипсиздер, чоң рахмат. Биринчиден
Біріншіден құттықтайбыз сізді, Сүйтай. Кеше күнкү окуялар тууралуу, кеше күнү кандай иш-чаралар болду, кандай эскерүү иш-чаралары өттү, ошол тууралуу кыскача айтып өтсөңүз, кечеки күндүн бейнесин кандай болду, нелер жасалды? Кече папамдын туулган күнү болгон, 80 жылдыгы. Ошо 5 Маданият министрлиги менен, Союз кинематографисттер менен чогуу Дом кинодо эскерүү күнү өткөзгөнбүз. Ошо Дом киного папамдын бирге иштеген коллегалары келишти, анын кинодо ойногон актерлору келишти, жакын адамдар да, достору. Ошо аны эскерип, алгандай болгону айтышты. Ошо кичинекей мареке болгон да биз. Быйыл биз ойлоп атабыз, тиги эпидемиологический ситуация оңолгондо жазында чоң анын жылдыгын мамлекеттик деңгээлде өткөзөбүз деп ойлоп атабыз да. Эстелигин ачабыз. Дагы жаштардын кинофоруму болот. Ошону да папамдын атынан имени Болота Шамшиева болот да. Ошо чоң чаралар быйыл буюрса өтөт. Пландар жакшы экен. Да, пландар чоң. Буюрса ишке ашып кетсин. Эми быйылкы кырдаал, былтыркы кырдаал быйылкы кырдаалга өтүшүп кетпесин деген эле тилегибиз. Эми Төлөгөн агай мына эфир сыртында да сиз менен сөйлөшүп калдык. Чыныгы замандаш деп сиз айтсак болот. Себеп дегенде замандаштар бул ошо бир заманды гана бөлүшпөстөн бир толкундун, бир муундун өкүлдөрү болуп эсептелет. Сиз дагы көптөгөн кинолорду жаратып келгенсиз. Эми ошол Болот агайды мындай замандашынын көз карашы аркылуу билип таанып алсак, каяктан болдуңуздар, достугуңуздар кайдан башталып алган, ошол тууралуу айтып берсеңиз. Болот Төлөнүбүч менен биз бир көчөдө туулуп өстүк. Мына эркиндик илгери Зыржынкедечү. Ошо үйүбүз жанаша эле болчу. Мен тиги Бөкөнбайдын үйдө, бурчтагы үйдө Болоттун эне атасы Болот жашачу да. Бу мындай да, мен эсимде Болотту баягы кичине акыл эсим келгендеги мына ореки көчөдө бир ойнойбуз, бир баягы неме болуп жүрөбүз. Анан алардын короосунда биз көп барчубуз. Бу алардын короосунда ушундай неме болчу эле, бүт моореки спорттук аспаптардын баары турчу. Машыгычы, ооба. Анан ошол жерде спектакльдер болчу. Балдар өзлөрү Болотто деметип тиги актер болуп, бирөөнүн каармандын ролун аткарып, мындай неме болуп, баягы кичинекей баягы балдардын спектакльдери өзлөрү койчу да. Анан биз ошол жака барып баарыбыз, ай, бул сен тигиндей мындай деп неме болуп жүрдүк. Бул кайсы жылдар ага? 50-нчи жылдарбы? Бул дагы Болот кайсы жыл эле? 41. Бул 50-нчү жылдын башынан баштайлы. Где-то анан 10 жашында. 10-12 болот, 10-12, 14 жашта болчу. Мен андан кичүүмүн да. Анан бир мектепте окудук. Болот болсо эми ошол убакта окуган балдар. Шамшиев Болот, Улан Токонбаев, Минжилкиев Булат, Абдуманапов. Ондай ушул доордогу бир өскөн балдар народный артист болушту. Баары творчествого өттү. Тиги Минжилкиев болсо СССРдын народный артисти болду, эрте кетип калды. Улан болсо
сценарист ана мауракке телевидение киргиз телефильмди биринчи ачып ошонун главный редактору болуп анан ошол жерде кино тартып неме болуп жүрдү. Болот болсо баягы Шипиткадан баштап киного өтүп кетти. Дагы бир топ балдар бар эле. Баары баягы мэр Ахунбаев, главный режиссер оперный театр болду, алда народный болуп, раматылык. Бар эле раматылыктар да, улуу болчу бизден. Бар ушундай жакшы деңгээлге кыргыз элинин баягы атактуу балдары болду. Кыргыз элинин тиги мауракки өз чыгармачылыгы менен кыргыз элин баягы бүт дүйнөгө мындай жеткизди да башка элдерге. Баягы Болоттун кинолору болсо жаңгыз эл Орто Азияда дүңгүрөгөн жок. Бүт жер үстүндө. Ар бир мамлекетте кинолор неметти. Анан биз болсо жаштар улууларды көрүп артынан неметип кийимен де киного өтүп кеттим. Ага чейин дагы бир башка бир жумуштар, башка окууларды жүрүп, анан акырында баягы улуулар кайда барса кичүү ошака басат дейт. Көч толоп, Көч, кайсы көч кайда кетсе. Анан ошентип биз кинодо бир иштеп калдык. Кинодо мен режиссер болдум. Биринчи оператор болгум келген. Анан мындай неме болуп, Гена Базаров Саманчынын жолунда мага ассистент болчу деп экинчи режиссер болдуңуз. Ассистент болчу деп чакырып алган. Айтып көй, эмне кыласың оператор? Бул эмне? Давай кино тарталы деп. Ошентип отуруп анан кийин болот Наурекке Волчий ямасга мени чакырды. Ага чейин дагы бир киносуна чакырды эле, бирок мен башка режиссерлор менен уже иштеп калганбыз. Анан бу мындай адам немеси болуш керек да. Бирөөнү тиякта чакырса, тигини таштап кеткен уя болбойт да. Адамгерчилик Албетте. Неме болбой калат. Албетте. Ооба. Кинодо чакан сфера өзү бар бирин тааныйт анысына. Анан бу мындай да, биздин көчөдө укмуш эл улуктар жашачу. Анан ошо көчөдө көп кишилер болчу. Баягы Саякбай Каралаев, Бөлөбалаев, баягы кыргыздын атактуу Калык. Анан ошо көчөдө Түгөлбай Сыдыкбеков жашачу, Алы Токонбаев, Уметалиев, акындардан. Болоттун папасы болчу, акын болуп неметип, баягы Турсбековтар менен жакын болуп, Темиркул Уметалиев менен Турсбековтар менен жакын болуп, Болоттун папасы. Турсбеков разды эле жаңылышпасам могул жерде жашашат. Студиянын үстүндө. Анан бардык топтолуп калыптыр десеңиз. Анан орайки көчөдө биз кичинекей балдарбыз да. Анан эне атабыз менен жанына ошолордун жанына отуруп, алар бирдемелерди сүйлөп, баягы тарыхты, анан кайсы талкуулап, жаңы китептерди, ошондо Түгөлбай Сыдыкбековдун китеби баягы Сталинский премия алган. Анан дагы кайсылар ошолорду отуруп, угуп отуруп, ошолордун немесине уктап калчубуз. Бүт атмосферанын бардыгы. Атмосфера ошол творческий атмосфера болгон. Ылдыйраак Муратбек Рыскулов, Бибисара Бейшеналиева, бир көчөдө момда өйдүлдү басып, азыр отурсак ишенбей кетчү. Анан ошолордун жанында, ошолор менен мындай саламдашып, жанына отуруп, алардын сөздөрүн кээде угуп, анан ошо Баялинов маңдайында жашачу, баары ошо бир квадратта. Анан ошонун баарын мен ойлойм,
Болот Төлөнүч ушундай атмосфера, ушундай тиги немелердин элдин арасында жүрүп, анан ошолордон көп нерсе таасири тийди. Албетте. Анан өзү да мындай киши эле, Элла Котова деген гример болгон. Ошол айтчу, бу Болот Төлөнүч любой нерсени артистке айтып бериш үчүн момдай жаса, тигиндей жаса, өзү ошону жасайт дейт. Даже терезени жууганда мурун терезени жууп, кандай туура жууш керек. Немелерди чакырып, момдай туурабы же мындай туурабы. Анан кандай тряпкалар менен, кайсы суу менен, ошонун баарын неметип өзү жеткенде, баягы качество абдан неме болгондо, ошондон кийин тигилерге, артистке ошону үйрөтчү. Ар бир ролду, мына Волчаямада экөөбүз абдан эле жакын неме болдук, тиги. Иштештиңиздер. Бу күндүз кино тартабыз, бир эпизодду. Андан кийин кечинде саат баягы элдин баары эс алат, тиги бу группа болсо, тиги творческий группа, режиссер, оператор, баары, тиги художниктер баары бир комнатада отурабыз, Болоттун комнатасында. Болот тиги бир гостиницада жашадычы, тиги 2 комнатада. А мен баягы эл менен Алай гостиницада, допустим, Ошто тоже. Анан ошол жерге барып, анан Болот өзү оюн айтчу. Эртеңки съемканы. Ошол күнү отуруп алып, эртеңки бир сүйүнкү, анаркы күнкү графикти түзчүбүз. Кайсы актерлор, кайсы эпизод, кандай неме ошо. Анан, допустим, үйдүн ичи болсо, үйдүн ичинде эмне болуш керек? Кандай реквизит болуш керек? Меле шыпыргыга чейин айтчу. Могу тетигиндей бурчта шыпыргы, тиги жерде мык кыйшайып туруш керек. Ошонун баарын художник, декораторлор баары жасаш керек да. Ошентип отуруп, тиги кээде сүйлөшүп отуруп, таң атканча неме болуп калчубуз. Тиги таң атканча отуруп, 2 сааттан кийин группа менен немеге чыгыш керек. Съемкага. Агай, мындай кылсак, уруксат берсеңиз, анда биз ошо Болот агай тууралуу жакшы кепти айтып атабыз. Мына ошол Болот агай тууралуу жакшынакай биздин кесиптештер ошо бейнесине арнап чакан бир видео тартыптыр эле. Ошол жаркын элесине арналган видеону чогуу биз менен көрсөк, андан кийин Болот Шамшиев тууралуу, замандаштары тууралуу, анын максаттары, кыялдары, жеткен, жетпей калган кыялдары тууралуу. Бир нерсени унутпайын, айтып кетейин. Келиңиз. Мына бүгүн биринчи карт түшпөдүбү? Ооба. Адам чото мен кесме келе калды. Мен кичирээкмин, тиги ошолордун короосундагы балдар менен баягы билбейм, кар менен ойношуп жүрөбүз да бири-бирибизди неметип. Бир убакта Болот чыкты. Андай эле тиги подъезден мындай бир шапкасы менен экен. Интересно, баягы абдан кызыктуу неме да. Чыгып биринчи карт, папакай зырзынка. Балдарыбыз болсо топту неметип алып бири-бирибизди неметип атабыз. Ал болсо катуу шапкасын чечип, здравствуй, матушка зима деди. Карга учуп баратыптыр. Каргалар көп да. Карк кетип эле шапкасына неметип калды. Биз болсо жаш балдар кырып атабыз, тиги бу болсо монтип алып үйгө кирип кетти. Анан кечинде чоң энем бар эле, уже улгайып калган. Анан баягы күлүп, ушундай болду деп айтсам, бу баланын дөөлөтү бийик болот экен. Илгерки кишилер тергеп койчу. Жашоосунда ушундай көп нерсеге жетет экен. Кудай берсин деп койду. Деп койдум. Ошо эсиңизде калып калды, могу жерде калып калыптыр. Бу значит тияктан дагы бир нерсе болду да.
Түшүнөм. Эң сонун окуяны айтып бердиңиз. Мындай окуялар Бизге да кар көптөн бери жайлай келе. Быйылкы жылдын эсебинен биринчи жолу кар жаады. Кар жаап, ушу көп элестеттирип карда неме болду. Келиңиз агай. Азыр көрөлүк агай. Сиз менен көрөлүк, анан маекти улантабыз. Болот Шамшиевдин жаркын элесине арналган кыскача бейнени сиздердин назарыңыздарга сунабыз. Чогуу көрөлү. Болот Шамшиевди баары билишкен жана жакшы көрүшкөн. Болот Даленович замандаштардын досу болуп, жана көптөрдүн мугалими болду. Ал 1941-жылы 12 январда туулган. Кыргыз СССРнын элдик артисти, белгилүү тасмалардын режиссеру. Выстрел на перевале Караш, кыргызча Караш ашуундагы атуу. Алые маки Ысыкуля, Ысыкөлдө кызгалдактар. 1977-жылы Ак кеме тасмасы үчүн СССР мамлекеттик премиясы менен сыйланган. Тилекке каршы 2 жыл мурун Болот Шамшиев 79 жашында узак ооруудан кийин реанимацияда көз жумду. Ал абдан шайыр адам болчу. 2007-жылы Болот Айя София менен биринчи жолу жолугушту. Бул тагдырды чече турган таанышы болду. 2 айдан кийин үйлөнүп 3 балалуу болушту. Болот Даленович менен 2007-жылы тааныштык. Анда мурунку үй бүлөсү менен көйгөйлөр болуп жаткан учур болчу. Аны менен тааныштырганга мени кафеге чакырышты. Но нас познакомили, меня привели в кафе с ним встретиться, познакомить. Естественно, никогда в жизни не могла подумать, что Ушундай улуу адам менен жолугуша алам деген ой дагы келген эмес. Бирок мени жактырып калып, ошол күндөн баштап күндө жолугушуп баштадык. Видимо, как мы познакомились, видимо, я как-то ему понравилась, и он с того дня начал ухаживать за мной каждый день. Мен күтпөгөн белектерди мага күндө жасап жатты. Ошентип аз убакыт өткөндөн кийин үйлөндүк. Сүйүүбүздүн натыйжасында 3 балалуу болдук. 3 детей этому доказательство. Айя София бүгүн Болот Даленовичти эстеп, жакындарын жана досторун чакырып, эсимде аттуу китебинин бет ачарын өткөздү. Бул китепти Болот Шамшиев чыгарганга жетишпей калган. Я его впервые увидел на экране в фильме «Зной». И не запомнить его было просто нереально. Вот. Юного, яркого. Но потом неожиданно для меня судьба свела с ним уже здесь, так сказать, во Фрунзе. Десятки, сотни, тысячи, миллионы наших детей, которые должны учиться хорошему, благородству, силе, понимаете, и так далее. Слушай, я сам родитель 5 детей. Я понимаю, как это очень важно. Потому что дети, они вот тянутся, они всем стараются подражать и так далее. Поэтому да здравствует Чокморов, да здравствует кыргызское кино. То кино, которое делало большое настоящее искусство. Түз эфирдебиз агай. Бизде эфир ушундай, эркин, келең кесир отурабыз, өзүнчө бир мындай сүйлөшөбүз, анан эң сонун бейнени көрө алдык. Азыр биз экранга ошол Болот агайыбыздын өмүр таржымалына байланышкан бир канча сүрөттөрдү чыгарып телекөрүүчүлөргө көрсөтөлүк. Сиздер мүмкүн болсо ошол кадр сыртында ошол сүрөттөргө комментарий берсеңиздер, кайсы окуяларга байланышкан сүрөттөр, кайсы жылы тартылган балким, кандай ичинде кандай сырларды камтыйт, керек кесиптештер келсеңиз көрсөтүп койсоңуздар. Бул сүрөт Ташкентте эл аралык фестиваль ар жылы өткөзүшкөндө. Ошол биринчи орун алганда, Эсимде жок, бул
80 жылы мен 1-ші класста 81-ші жылы ғой ойлатам. Бұл болса, дағы бір сүрет бар Төлеген Байкеменен чоңғы. Бізде киностудияға чақырышқан бір фотопробаға. Есімде жоқ қайсы кино. Бұл болса фотосессия болған Александр Федоров деген фотохудожник. Папамдың сүретін тартып келген, ошонда біз такой семейный, үй-бүлөлүк фотосессия өткөзүшкөн. Мына ушул сүрөт жөнүндө айтып атканда, фотопроба болгон. Чыңгызды ол сыямага неметпедик беле? Тартпадык беле? Ошол убакта. Бул сиз ага, ошол. Сакалыңыздагы, өзүңүздагы. Бұл болса дағы үй-бүлөлүк фотосессия болгон, бұл 88-ші жыл. Ошондо биз чоң атабызда келген, ошол Төлөн Шамшиев. Бұл болса папамдын туулган күнү 2017 жыл. Дияр кафеси. Ол болса папамдын юбилейи, 75 жылдыгы. 2016 жылы мен анан иним Чыңгыз үчөөбүз папабыз. Бул болсо Чыңгыз Аутсанын вице-президенти да. Ошондо алардын чоң бир чара өткөн. Ошондо Чыңгыз мени чакырган, менин үй-бүлөмдү. Ошо биз чоң. Бұл болса, папамдың артында улуу балам атай, ал Францияға окууга кетип атканда, біз прощальный вечер болгонда, ошо үй-бүлө чогуу. Эң сонун, жакшы көз сүртүмдөр болду. Улуң немеде Гренобльде окуйбу? Окуган, бүтүп, азыр иштеп атат, уже чоң бала болду. Бул чоң окуу жай. Чыңгызда ошо Гренобльде окуу жай бүтүп, доктор наук болуп, профессор болуп, ошол жакта 13 жыл Франциядан жашап. Албетте. Чыңгыз айдын ишмердүүлүгүнө баарыбыз билип жүрөбүз, албетте чоң алгылыктуу иштерди жасап жүрөт. Менде бир мындай суроо болот эле, ушул Сүйүтай эже сизге мына Болот агайыбыздын өмүрүнүн соңундагы ар бир адам көбүрөөк нерсе жасап калсам экен, көбүрөөк кыялдар ишке ашырып калсам экен деген кыялдары бар. Биз дагы менен көп жеке мен дагы ушул кинофестивалдарда, ушул коридорлорунда көп сүйлөшүп калдым. Анан болбой эле жан тынбаган киши эле да. Күбүрөнүп, сүйлөнүп, ай ушуну кылып калыш керек, муну кылыш керек дегендерден ушу кайсынысы ошо кишинин эң бир көксөгөн кыялы кандай эле, ошону кандай формулировка кылып айтып бериңиз. Себеби бул кишинин каалагандары өтө көп эле. Пландары абдан көп болчу да. Ушу даже больницада жатканда биз анын 20-чы жылга ушу пландары болчу. 21-чи жылга вот мен 80 жылдыгын өткөзөбүз, мындай чараларды өткөзөбүз деп айтчу. Анан эң чоң планы тиги акыркы кидеби Каба «Храброе сердце» деген Кожомкулдун атасы жөнүндө кино тартам деп 4 серия. 4 серия. Ошо кино тартам деп, ушу чоң ушу планы болчу да. Ушу эми папамыз кетти, Чыңгыз экөөбүз ойлоп атабыз, ушул кинону жаратабыз, жакшы режиссерду чакырып, таап, ушу ойлоп атабыз да. Буюрса, ушу кино чыгат. Кыялыңыз ишке ашсын, азыр кыргыз киносу өзүңүздөр билесиздер кайра жанданууда. Ошол тууралуу Төлөгөн агай сиздин аксакал пикириңизди угуп кетсек. Мындай да. Болот Төлөнүбүч мындай эле жөн басып жүрсө, сиз менен жөн эле сүйлөшүп атса, же баягы башка киши менен тияк сүйлөшүп атабы, бирок ою тетиякта. Бир нерсени ошону тиги неметип тиги ошол оюн мына кинода мына сценарий бар да, сценарий жазылыш керек обязательно. Ошондо ар бир артисттин, ар бир тиги актердун немесин тиги ролу кандай. Ошонун баары
бөкемдин тиги башында болчу. Эди ойлойсуң бу кандай ушунун баарын 15 киши кадрда. 15-ни ар кими кандай ойдош керек. Аны ошо камеранын жанында туруп айтчу эмес. Аны мурунтан уже башында ошонун баары баягы Саякбай Каралаевдин тиги манас айтканда ошо бүт каармандар даже аттын да характери бүт баары ошо Сакенин башында болчу да. Ошонун баарын айтып, болот ошондой болчу. Ушунчалык ички дүнүйөсү ушунчалык күчтүү эле. Анан ошол бүт баарын башында кармап туруш керек. Бу абдан татаал. Баягы Волчий яманы тартканда мамлекет болгону 90 000 рубль берген. Ал кинону примерно 2 серия. Допустим, 1 рубльдан эле неметтин 6 айда 60 миллион эл көрдү. Анан канча башка мамлекеттерге обмен, Индия, допустим, алар немеге мамлекет алтын төлөп киносун алчу. А здесь бу кино менен алмашты да СССР ошондо кандай чоң мына доход алды. Пайда көрдү албетте. Пайдасы укмуш болду. 1 рубльга мына 60 жолу көбөйтчү. Значит, 60 рубль келди. А только 6 айда. А канча кинолор чыкты. Баары экрандан түшчү эмес. Дагы эле ошо азыр көрүп атат да эл. Ошонун баары мамлекетке, мурун СССР убактысында мамлекетке каражат түшчү. Мына Болот Шамшиевден СССРга кандай доход алып келди? Буну неметкен? Акча менен да санап болбойт го дейм агай. Жок, бу акча менен санаткан болбойт, бирок мамлекеттин кайта бу немеге ушу творческий адамдарга неме болбойт да, тиги аз эле алчу. Түшүнөбүз. Допустим, 1 машина алды ал убакта. Ошо Волчий ямадан кийин мен Москвада болдум да, бир кинонун иштери менен. Анан бир француз менен сүйлөшүп калдык. Анан ошо көбүз гостиницада 6 номерда, мен 1 номердан бир отуруп чай ичебиз. Анан менден сурайт, канча кинода иштедиң дейт. Мен экинчи режиссермун. Биринчи эмес, постановщик. Ал да экинчи экен. Анан айтты, мен экеле кинону тарттым. Бир киного 1,5 миллион доллар алдым дейт. Бир киного 1200 миллион доллар. А бу мындай неме көрчү? Болот канча акча алыш керек эле, допустим. Албетте. Бул такыр ошо несправедливый мамлекеттин мындай немеге агай алборду биз народный деди, но в финансовом отношении момундай болгон жок. Анан Болоттун момундай каармандыгы биринчи киносу Сүйманкулду чакырды. Сүйманкулду мындай эле бир жерден көрүп анан киного. Бу агай азыр бизде бу кишиден жардамалык блок болсун агай, кечирим сурайм азыр. Бизде бүт процесстер өзүбүздүн аны кесип сала аласыңбы? Биз кесип коебуз агай, маселеси жок. Бизде азыр Имарат прогресс курулуш компаниясы бизди колдойт, ошондуктан бизде ушундай передачалар улам чыгып атат. Бизде азыр жарнамалык блок болсун, андан кийин сиздин маегиңизге кайрадан кайтып келебиз. Уруксат болсо, азыр бизде жарнама, андан кийин Төлөгөн Сыдыков агайыбыздын кызыктуу маегин биргеликте угалы. Бүгүн
Болот Шамшиев ағайымызды ескерудеміз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Біз бұл жақта жанамалық блок болған менен дагы биздин маегибиздин учугу уланган жок, уланып атат. Себеп дегенде биздин Төлөгөн агайыбыз уламдан улам ошол совет торундагы жана ошо Болот агайыбыздын өзүнүн ишине канчалык жан берип, жана канчалык кылдаттык мамиле жасаган айтып отурабыз. Анан менде бир ошолдун негизинде бир ой пикир, бир суроо жаралып атат да. Эми мына жогоруда ошол Каба деп Кожомкулдун атасы Каба, анан Чыңгыз агайыбыз биргеликте атанын керезин аткарып ушу кинону тартабыз деп турат да. Анан бирок мына анткени менен ортодон Болот агайыбыздын 80 жылдык быйыл белгиленип атат. Быйыл 2021 жыл, жаңы кылым, жаңы заман, жаңы доор. Ошол жаңы заманда биздин илгеркидей мына өткөндөгүдөй дөй шааларыбыз болобу, болбойбу, ал өзүнчө бир маселе. Бирок сиз бүгүнкү кыргыз киносунун, бүгүнкү кыргыз жаштарга айта турган бир накыл кебиңиз болсо, пикириңиз болсо, балким критикаңыз бардыр, балким жөн гана насаат айтып атырсыз. Ошол тууралуу сизден сурасак да. Мындай да. Акыркы эгемендик алгандан бери Болот 30 жыл иштебей калбады. Бу кыргыздын культурасында, кыргыздын мауреки кинематография жагынан чоң жоготуу. Канча кино чыкмак, кыргыз элин канча мамлекетке көрсөтмөк, кандай желегин көтөрмөк да. Ошо синемамдай кыргызчылык болуп, көрө албастык болуп, кичине мындай неме болду да, кичине мейли чоң. Мындай залкар кишини иштеттирбей койсо, баягы бир кинону көрдүң беле, тиги бир казактын акыны баягы ырдап неметип, анан акырында Болот ошону тиги Сүймөнкулдун оозу менен ырдаттырып атпайбы ал эмакеде. Ошо талаага чыгып алып ырдачу деп ушул ырды. Анан боке болсо ошол иши жок калып, тиги наореки творчество китеп жазып кетти. Сценарийлерди канча ойлору болду. Биз кезиккенде ушул неме болду. 1-2 жолу мада келген үйгө. Ай, момундай сен эмне кылып жүрөсүң, мындай ойлор бар деп. Момундай чоң, момундай немеде глобалдуу немелер бар эле да. О киши кичинекей нерседен момундай чоң нерсе жасачу. Анан азыркы кээ-бирки кинолорду көрөсүң жаш балдардыкын. Ушунчалык тиги бу 30-жылдары бир мондай тамаша тигилер булар Америкада, баягы Францияда неметкендерде азыр өтүп атабыз кайта. Ошону көрсөтүп атат. Уже ал этап өткөн. Кээ-бирки кинолордо карасаң, баягы вестерн тиги булардын немелеринен просто один к одному. Но актерское исполнение слабое. Светопостановка, камера балтается, анчалык неметпейт да, кээ-бирки балдардыкы. Ушунчалык азыр мына биздин жаштар тияктан үйрөнүп келатышат. Бул эмне үчүн тияктан келип неметип окуса, допустим, ГИКте атайы ушундай чоң окуу жайларда окуса, булардын баарын көрүп барбайт эле. Уже жаңы бу неме бирөөнүн баягы айткан сөзүн кайталап эле тияктан айтсаң, ал жаңылык эмес да. Кинода да ошондой. Анан баягы кече бир бала айтты, Болоттун тиги менен иштеген артисттер кайта театральный институт же актерский факультетке ГИКке барбай эле Болот Төлөнүбүздөн кийин уже
окууңду бүткөндөйсүң деп. Чоң эле артисттер болотту маңдайында кичинекей бөжөрөп калышчу. Чоң народный артисттер. Анан болот өзү акырын сүйлөп мындай неметип ушундай сиз момундай болсоңуз анан тиги моураки жерден обязательно биягыңды мынтип кой анан тиги ошол адамдын ички дүйнөсүн тышка чыгарып атат да. Именно ошол ролдун тиги немесине карата тиги ошо образга кириш үчүн киргизчү. Абдан мындай тиги абдан жаргылчактан өткөзүп майын чыгарып. Анан артисттер ошону железно аткарчу. Кээ бир артисттер болот да, эпизод тартылды деп. Анан актерский дубльдешчү. Анан өз билгенин аткарчу да. Ага. Анан болотто да ошондой тиги. Анан кийин карасаң болоттуку өйдө. Абдан эле өйдө. А беркинси не дотягивает. Баягы замыслга тиги баягы конечно. Эми азыркы жаштарга эмне окуш керек, издеш керек. Адабиятты жакшы билиш керек. Не только биздин кыргыздын баягы Түгөлбай дагы башкаларды алыны. А моураки мировой классика. Албетте. Греческий драмаларды барын, трагедияларды окуп чыгыш керек. Ал базасы жок болсо жылай албайсың. Баягы үй салганда фундаментсиз үй салсаң ал жарабайт да. Турбай калат, туура. Ошо бизде да бар балдар жакшы изденген, жакшы эметкен. Мен аз агай уруксат болсо, мына убактыбыз бир аз тарып барат да, ошондуктан ушул Суйтайга кайрылып, кайрылсам дагы бир жолу ушул атаңыздын ошо акыркы учурларда айтып аткан эң бир жүрөгү өйкөгөн, бирок ошол эле убакта аны бактылуу кылган кандай окуялар же болсо кайсы баалуулуктар менен жашап калды эле, ошол тууралуу сурасам сизден. Акыркы жылдары бул анын китептери, анын ойлору, болгон ойлорун ал кагазга жазып, ушу көп изилдөө өткөргөн тарых. Ушу Каба жөө-жөрөктү жазганда 16-жылдагы 20-кылымдарда ушу көп материалдарды изилдеп, архивтерге барып, ушу жүргөндө. Жалпы мындай анын ою мындай улуттун биз ким экенбиз, эмне үчүн биз, эмне үчүн ушундай окуулар өтүп атат дегендин айланасында көп ой жүгүрсө керек деп атам да. Себеп дегенде бул киши таанышпан киши болгон да. Улуттун үстүнөн бир мындай караган. О, мындай да. Үстүнөн караган кишилер да. Кыргыздын тарыхын укмуш билчү. Мындай эле жөн эмес моураки тиги мектептин учебник эмес. Баягы чоң тарыхчылар менен кезиккенде аларды эле неметип койчу, момундай болчу. Силер туура эмес талкуулап атасыңар, туура эмес элге неметип атасыңар. Ушундай бул кишинин знания беле энциклопедический болчу. Ушунчалык неме. Анан бу мен деле атамын да. Балдарга тиги сүт айтарымба, балдарга мен ушундай немелеримди баарын айтпайм. Болот деле ошондой болуш керек. А моураки чоң могу китепти чыгарам, тиги бу, конечно, аны айтты. А вот тиги жүрөгү ооруган, эмне үчүн ушу ана мамлекетке да абдан жүрөгү ооруду. Моураки канча президент болду. Ошонун баары бокени укпай койду. Бирөөсү кабыл албай койду. Бу мындай залкар адам менен кичинекей адам
сүйлөшө албайт. Алар же ошондо неметти таарыныспасын тиги мурунку экс-президенттер. Болот да баягы илгери эле жазган кандай тиги Христос жөнүндө, Мухаммед пайгамбар жөнүндө бу динди да укмуш билчү. Бүт диндин баягы кайдан эмне чыкканы, кайсы апостол же баягы пайгамбардын сериктери ким эмне эле, кандай эле, ошонун баарын билчү. Анан мына ореки Кыргызстан боюнча машина менен баратабыз да. Кеп барат, могу жерде момундай шаар болгон Чыңгызханга чейин. Ошол жердин астында жатат. Казыш керек. Же тиги тоонун окуясы момундай. Ошо бул кишини мен Саякбай менен Каралаев менен тиги салыштырам. Биз Саякбайды болоттон кийин бир Убукеев менен чоң материал тартканбыз. Тиги Золотой фондко. Анан Саякбай менен бир машинеде жүрөбүз да. Ошо өтүп барат, Моореки тоонун аты мындай. Моореки жерде момундай уруу жашаган, момундай жакшылар чыккан, момундай тиги чыккан, бу чыккан. Анан да азыр Моореки мындай токтоп, ары бери басып, ошондой айтчу, мен 17 жашымда ошол жерден өтүп баратканда күн могу жерде турган. Аба тетияктан болчу, момундай гүлдөрдүн жыттары болгон, момундай куштар аттарын айтчу. Куштардын үнү сайрачу. Болотто ошондой эсимде көп нерсени кармачу. Мен мунун баарын кайдан Билесиңби? Кайдан таптың, кайчы казыш керек деп. Значит, постоянно Моореки иштечү. Да, у него он работал много. Анан балдар булар бай папочка деп кучактап тиги өпкүлөп, анан тиги ал болсо отуруп жазып атат. Кичинекейиңерде. Ошондой эле болду да. Ошондой. Анан ошо жазып аткандары көп нерсе жазды. Анан абдан терең нерселерди жазды. Так что анан мындай да, мен кечээ айттым, бүгүн деле айткым келет. Бу эркиндик көчөсүндө көп эстеликтер бар. Ар кандай кишиге. Кээ-биркилердин атын да билбейм. Кээ-биркилердин баягы, допустим, Умиталиевке дагы, Бөкөнбаевка неменин тиги маңдайында, оперный театрдын маңдайында Маликовдун эстелиги турат. Ал Бөкөйгө каармандар менен эркиндик желательно үйүнүн маңдайына эстелик койсо. Жер көп табылат, буга каражат керек, жакшы мындай эмес, мындай неме эстелик эмес. Болоттун характери өзү мындай экспозиция, мындай неметип жөн отурчу эмес. Обязательно же бирдемени жаза коюп, анан бул эметип сен мындай болду, ай бул жериң мындай болуп калды. Кой муну мындай оңдо. А биякты неметип постоянно ошо немет иштечү да. Анан кыргыздын намын ушунчалык чыгарган адамга тиги эстелик коюш. Планыбыз бар. Бул план үйлөнүк эмес. Бул мамлекеттин планы болуш керек. Албетте. Бул Чыңгыз Өрөкулович ушунчалык болотту жакшы көрчү. Мен да Чыңгыз Өрөкуловичтин кол астында Союзда тиги председатель болду да. Биз көп жыл бир иштедик. Ооба. Анан
Любой мындай болот, тиги Айтматов ушундай убактысы жок да, болот келгенде Барын таштап коет. баарын таштап, бүт немелерин экөө отуруп алып, маектешчү. Тиги бу деп. Бу кандай Айтматов жанында мындай киши бара алчу эмес да. Бока жөнүлө неметип, "Уй болот, келчү, жүр чай ичели" деп, тиягына ичип кетчү. Вот эмне жөнүндө айтат? Болоттун деңгели, таланты, Бийиктиги, масштаб. Ушу Масштаб, элге масштаб. ушунчалык неметилген, сиңген, анан Чикенин кинолору кандай, Чике деп кечиресиз, Чыңгыз Төрөкуловичтин жазгандарын кандай мына экранга чыгарды. Өзүнчө жашоо болду. Экөө бири-бири үчүн жаралгандай да. Себеби өзүнчө жашады. Болоттун тартканы өзүнчө Синергия болгон ортосунда. Ага эми биз бул улуу залкарлар тууралуу 1 саат сүйлөшсөк дагы жетишпейт. Көп китеп жазсак дагы жетишпейт, бирок ушу мен бүгүн күн маегизден бир өзөгүн чыгарып отурам. Болот Шамшиев агабыздын дагы бир мындай көөнөрбөгөн уютку таштап кетиптир эле. Анан уламдан улам кийинки муундар ушу кишинин жазгандарын, таткандарын жаңыдан жаңы үмүт менен, жаңы көз караш менен казып, иликтеп берсе көп нерсе дагы калган экен. Телеке каршы ага эфирибиз жыйынтыкталып калды. Сизге немеде Навреки болот жазгандын баарын чыгарыш керек. Аракет кыласыз. Навреки кийинки муун, даже любой адамга бул окуса таасир берет. Албетте. Ошон үчүн баягы окуш керек аны. Жөн эле тетиякта жата берсе, булар бир жакшы болоттун балдары тилеги бар экен, аракети бар экен. Буларга күч кубат. Ой, чоң рахмат. Анан сиз бизди ушунчалык убактыбызды, сиздин убактыңызды алдык. Жок, биздин эфир дагы. Эми силердин эфир болсо деле ушу тар эфир экен. Дагы эле ока жөнүндө көп окуяларды айтып берсем болот эле. Бирок эфир убактысы болот. Келип калды. Рахмат балам. Сиздерге рахмат ага. Ден соолукта болобуз, оорубас. Бизге дагы айтып турчу сөзүңүз кебиңиз абдан көп экен. Эфирден сырт сиз менен өзүнчө бир отуруп кобурашсак. Бир бөлөк передача жазса болот. Анда эмесе мына Сүйүтай Шамшиева, СССРдин жана Кыргыз Республикасынын элчиси Болот Шамшиевдин кызы, биздин агайыбыз кино жаратман, кинорежиссер Төлөгөн Сыдыков болду. Эфирде чоң рахмат. Арабаңыздар, кемебеңиздер. Кудайым сизге күч кубат берсин. Сиздин биздин пландарыбыз ишке ашып кетсин. Силерге да ийгилик. Рахмат. Биз болсо эфирди мындан ары жалгаштырабыз. Алдыда бизде мына Садык Шернияз, кинорежиссер жана Айтыш коомдук фондунун жетекчиси келатат. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Продолжая наши байки о кино, мы можем рассказать о мальчике, который снимался в белом пароходе. Кино баяныбызды улантып, биз Ак кеме тасмасында тартылган бала жөнүндө айтып беребиз. Бул тасманын биринчи бөлүгүн тартууда тасма токтоп калууга учураган. Тасмада бала денеси кызып, катты ооруп, ороскул отун жарып жаткан кезде бала денеси күйүп жаткан сыяктуу көрүнөт. Тасманын ушул кульминациялык учурун жакын жердеги тоолор жакта тартканбыз. Тасма боюнча бала унаалардын арасында чуркап жүргөн болот. Баардык керектүү буюмдар даярдалгандан кийин режиссер Болот Шамшиев өзү күйгүзө турган атайын кийимди текшерип көргөндөн кийин костюмду балага кийгизгенбиз. Баланын костюму күйө баштаганда мотор буйругу берилип, машиналардын баары келе жаткан. Күтүлбөгөн жерден бала кыйкырып жиберди. Попытались остановить машины, а шоферам непонятно, в чем там дело. Биз машиналарды токтотконго аракеттенгенде, айдоочулар токтобой, балага эптеп чуркап барып, баланы чечиндире баштады. Баарын токтоттук. Как же так получилось, что мальчику все-таки стало больно, потому что там, когда открыли, то были уже ожоги у него. Анан иликтей баштаганда, бала денесинен кандайча күйүк алган. Көрсө, костюмерибиз улгайган аял эле. Ал балага коргоочу шымды кийгизип жатып, жардам катарында шымды суулап койгон экен.
Албетте күйүүчү нерселерди андай кылууга такыр мүмкүн эмес болчу. На съемках мне настолько понравился мальчик, что я стал отдельно за ним наблюдать. Тасмага тартылган бала мага өзгөчө жаккандыктан мен аны тасмадан сырткары да ар бир кыймылына байкоо жүргүзүп турдум. Баланын менде көптөгөн сүрөттөрү бар. Ал эмнеси менен мага кызык болду. Болот Шамшиев окуялардын түрдүү учурларын тартып жатканда бала бирде көңүлдүү, бирде ыйлап жиберген, бирде күлүп шайырланган учурун тартат. Анан эле стоп, бүттүк дегенде эле бала дароо бир жакка чуркап кетет. Мисалы мына портфель менен ойноп жүргөнү же аны бирөө атып койгонсу кулап жаткан учуру. Ушул сыяктуу ар кандай учурлар. Мына дагы чуркап жүрүп бактын кесилген жеринен балатыны көрө калып, жанына барып, аны сылап, өзүнчө рахатка батат. Ал анын баарын тасмада ойногон эмес. Мен азыр ойлойм, ошол көрүнүштөрдүн баарынан өзүнчө тасма тартылса, кызыктуу кино болмок. Мына дагы жаңы эле тасмада тартылып, суудан чыккан кези болуш керек. Бул жерде гүлдөрдүн арасында чуркап жүргөнү. Гример кыздар ага гүл чамбар жасап беришкен окшойт. Мына ошол эле учурда эми карап жүргөн энесине Сабира Кумишалиевага гүл чогултуп жүргөнү. Ал аябай чечкиндүү бала болчу. Мына дагы бир нече сүрөттөрү. Ал шашкалардын жанында бир нерсе кылып отурган убагы. Ал эми бул башкы каармандын паригин чечип, өзүнө кийип алган жери. Он вникал во все дела. Ему нужно было посмотреть, как заряжается пленка в камере. Бала баарын бат эле түшүнүп алчу. Мисалга, фотоаппараттын пленкасын кантип алмаштыруу керек? Жарык берүүчү прибор диктин ичинде күйүп турган нерсенин жанына барып, кызыгып, аны да ачып көрчү. Баарына кызыгып турчу. Операторду түрткөн арабаны поискке окшотуп, аябай кызыгып ойночу. Айткандай, ал аябай тынчы жок бала болчу. Анткени ага баары кызык болуп, кол жетчү жерге сөзсүз жетчү. Самое интересное, что даже судьба у него сложилась так же, как у героя. Эң кызыгы, анын тагдыры да каармандын тагдырына окшоп калганы. Атасы кетип калып, балыкчыда чоңойгон. Фотопрободан жана кинопрободан көрсөк, ал өзүн кызыктуу көрсөткөн. Режиссер койгон тапшырмаларды так аткарып, эгерде ыйлаш керек болгондо ал ыйлап, кыжыр келтириш керек болсо кыжырданчу. Башкача айтканда баардык аткаруучу кыймыл аракеттерди так аткарган. Тасманы көрүп жатканда ролду ушунчалык мыкты аткарганын, чыгарманын мазмунуна карай кыймыл аракетин бат-баттан өзгөртө алгандыгын көрүп туруп таң каласың. Ыраазы да болосуң. Болот Шамшиев тасмага каарманды аткаруучу баланы көпкө издеп эң туура тандаган. Здесь вот можно посмотреть целую серию фотографий, какой он в фильме. Как он внимательно слушает дедушку, как он вот обыгрывает. Сүрөттөрдө көрүнүп тургандай, таятасын кун коюп угуп жатканы. Кеме чындыгында жок болсо да, кемени куду көргөндөй аткарганы. Мына жайканада таятасы бугунун мүйүзүн эмне үчүн койгондугун айтып жатканы, ушул жерде да аны бугуга болгон мамилеси. Кино аяктаганда бул акыркы көрүнүштү аткарган учурун көрүшкөндө ар бири көзүнө жаш алып, өздөрүн араң карманышкан. Анткени ал ушунчалык мыкты аткарган. Ну, одна из сцен тоже была вот снята. Это когда мальчик ныряет в запруду, пытается там что-то себе воображать. Превращение в рыбу, как он превратился бы в рыбу, поплыл по речке на озеро, нашел бы там отца, встретил бы на пароходе. Вот он там... Дагы бир жери бул сууда ойноп жатып, балык болуп, атасын таап, ак кемеде аны тосуп алган учуру. Мына дагы бир кызыктуу жери. Болот Шамшиев ага үйрөтүп жаткан кези. Эң кызыгы, суу аябай суук болуп, ал чыккан кезде аны сүлгү менен арчып, жылуулаганы үшүп калбасын деп. Ага болсо, ар дайым күлкүлүү болчу. Ну, когда мы уже снимали на кордоне, у нас была своя столовая там. И был объявлен перерыв. Ал эми кордондо тартып жүргөндө өзүбүздүн ашканабыз бар болчу. Тыныгуу болгондо баары ашканага барып тамактанчу. Болот Шамшиевдин кичинекей кызы Сүйүта. Эсиңизде болсо, ал сууда калкып турган бешикте тартылган. Валентина администратору сууктан үшүп, ошол кичинекей кыз менен операторлордун кабинасына кирип, машинанын кабинасына тагыраак айтканда. Анан баары тарап, аянчада эч ким калбай калганда, Нургазы болсо да, ошол кабинага кирип, бир нерселерди кармалап, ойноп, тамакка чакырылганда ашканага чуркап кеткен. Валентина жаш бала менен ошол машинада калып калат. Прошло где-то 2-3 минуты, и вдруг эта машина покатилась с горы.
А кордон, вы же представляете, это же в горах, ущелье. 1-2 минутадан кийин ошол машина тоодон ылдый көздөй жүрүп кетет. Кордонду элестеттиңизби? Тоодо капчы кайда? Машина болсо акырын ылдый көздөй бара жатты. Астында болсо жар жана дарыя. Валентина албетте азамат. Абалды бат түшүнүп, капоттон ашып түшүп, айдоочунун эшигинен баланы кармаган бойдон секирип түшөт. Жаш бала менен секирип түшкөндөн кийин машина ылдый көздөй жүрүп, кордондун ылдый жагында картошка сактаган жер төлө болгондуктан машинаны сүзүп, оодарылып, айнектери сынып, бирок машина аман калган. Кийин биз келип, аны бутуна коюп оңдогонбуз. Дагы эле бул тууралуу айтканымдын себеби, көрсө бала скоростто турган машинага кирип, бир нерселерин чукулап кеткенден кийин машина өзүнөн өзү жүрүп кетти. И самое главное, все-таки фильм получился. И на фестивале. Негизинен тасма тартылып бүтүп, Фрунзе шаарындагы бүткүл союздук кинофестивалында гран-прини жеңип алып, сахнада бүткүл топ баарыбыз турганбыз. Чыңгыз Айтматовдун жанында таңдануу менен турган Нургазы Садыгалиев кыргыз киносунун тарыхында жылдызы жанып, түбөлүккө аты калгандыгын анда жаш бала сезген эмес. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Бүгін біз қырғыз киносы туралы сөйлөшүп жатабыз. Буга маалыматтык мындай повод десек болот. Маалыматтык бир мындай жөрөлгө болуп, кече күнү мына улуу кинорежиссер, улуу кыргыз кино жаратманы Болот Шамшиев агайыбыздын 80 жылдыгы болуп атат. Ошондуктан бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты, кинорежиссер, Айтыш коомдук фондунун негиздөөчүсү Садык Шернияз. Саламатсызбы? Арыбаңыз. Куш келипсиз. Садык мырза, айтсаңыз, мына маалымат айдыңында уламдан улам Қазақстан эл башчысы Касым-Жомарт Токаевдин Курманжан-Датка киносы тууралуу бир канча жолу чоң чогулуштарда айтып, казак кино жаратмандарына ушуну бир өрнөк катары, үлгү катары байма айтып атат да. Анан бул учурда бир суроо пайда болуп атат. Сиз Касым-Жомартка түздөн байланышка чыгып атасызбы? Же кандайдан болот? Себеп дегенде Курманжан-Датканын бюджети 2 миллионго жетпеген акча. Ошол эле Жаушурек миң бала деген киносы чыкты эле. Мен билгенимден 16 миллиондун тегерегиндеги ушундай тартылган тасма. Бирок ошондо тасма жаратууда акча биринчи орунда чечпейт экен да. Кандай ойлойсуз? Эми биринчиден тааныштыгым жок жеке Касым Жомарт Токаев мырза менен. Ал кишиге ынап жагып калса керек. Чынында эле менин Казакстандагы коллегаларым, кинематографисттерим ансыз да жазып атышат. Садык, сени биздин президентибиз оозунан чүрбөй калды. Сен дагы бир нерсе кылган жок белең ал кишиге деп тамаша. Анан бир чети ойлоп кетем. Бир чети ал сөздөрдө кызгануу да бар. Бир чети сыймыктануу да бар. Бир чети таарыныч да бардай сезилет да ал сөздө. Ошондуктан ушул жерден айтып коеюн дедим. Казактын негизи Курманжан-Датка фильмин тартуу үчүн мүмкүн мага себепкер болгон фильм бул менин оюмча Кыз жибек деп ойлойм. Казактын Ахмет Ходжаев жаңылбасам ошол киши тарткан. Чынында ошол кезде мага ушунчалык жүрөгүмө канагат берген. Бала кезде биз жатып көргөн Кыз жибек болуп атат дегенде, мына биз Таласта чоңоюп өстүк да. Анын үстүнө таластар казак тилин аябай жакшы түшүнүшөт. Көчөдө эл калбай калчу ал кезде. Баары ушу үйгө кирер элек, телевизордун астына отурар элек. Анан абдан мыкты мен казак кинематографисттерин билем, деңгээлдүү. Канныдан, Венециядан алып атышат азыр казак боорлорубуз. Мына Оскарда Келин деген фильм менен Эрмек Турсунов деген мыкты, таланттуу адамыбыз, боорубуз Келин деген фильм менен Оскардын шорт-листине илинип атат. Абдагандай чоң ийгиликтер бар. Эрмек да тааныш болгондуктан айтып калат. Бир тарыхый кино тартып, саке бир көрсөтүш керек экен, сага кандай кинону тартыш керек депчи. Анан кече жакында Касым-Жомарт Токаевдин
айтылған сөзі дағы аябай тура орынды болды окшойт кино жөнүндө. Тарыхый темага көп кайрылыш керек деп. Анан мен дагы ошол даңктуу, сыймыктуу, таланттуу Ермек досума кайрылып айтайын деп атам. Мына президент өзү айтып атат, тарыхый кинону тартыш керек деп. Анысында менин оюмча ошол Ермек мырзанын оюнда Бейбарсты жаңылап кайта тартайын деген чоң ою бар. Мен ишенем. Ал киши аябай таланттуу, суктанган режиссердун бири. Ошол Бейбарсты нагыз маңызына чыгарып, маанисин келтирип, бир казак элине, бир эле казак элине эмес, Орто Азия элине сыймыктанып, даңктанып айтып жүрө турганда кино чүрөт деген оюм бар. Көптөгөн биздин казак коллегаларыбыз, киночуларга биз суктанабыз, иштерине сыймыктанабыз. Анткени казак кыргыз деп ортодо чек ара бөлүп койгон менен жүрөктөгү чек араны бөлө албайсың. Тилибиз бир, дилибиз бир. Мүмкүн Касым-Жомарт Токаевдин дагы айтып атканы, бир эл катары көрсөтүп айтып атканы, бирок айтканы аябай жакшы болду дедим. Кандайдыр бир атаандаштык дагы күчөгөнсү да азыр. Демек ошентип чоң кызматта турган, эл башында турган адамдардын керек болсо бир сөзү бүтүндөй индустрияны кайта жаңылап, бүтүндөй индустрияны бир оңдоп алдыга чыгарып ийиши мүмкүн да. Бул кандайдыр бир намыска тийип, кандайдыр бир көзүбүз ачылып, кандайдыр бир сыймыктанып, мактанып дегендей. Ошондуктан бул айткан сөзү бир кандайдыр бир символикалык мааниге ээ болуп калды казак менен кыргыз кинематографисттерине. Бул бир эле сөзү менен Касым-Жомарт Токаев кино индустриянын өсүшүнө, кино индустриянын алдыга жылышына казак менен кыргызда бир чоң локомотивдей эле маани бере турган сөз айтып койду да. Ошондуктан мен казактын абдан сыйлап, урматтаган адамдарым бар. Мына Дарыжан сыяктуу жаштардын киносун көрүп, Эмир Байгазиндин гармония сабактарына аябай суктанган, канча деген мыкты Асанали Ашимов баштаган мына азыр дагы айта албай отурбаймбы толукчу. Мына Сатыбалды Нарымбетов баштаган режиссерлору мыкты. Биз дайыма казак менен кыргыз ушундай бири-бирибизге баары бир көз салып, бири-бирибиз менен баары атаандашып, бирок бир тууган катары атаандашып, боордош катары атаандашып, алар да жакшы чыкса биз моюнга алып, бизде алар жакшы чыкса алар моюнга алып, ошол Орто Азияда ошо казак-кыргыз кинематографиясы ошон үчүн көтөрүлүп келе жатат деп ойлойм да. Мына Ыктымбаев айт сыяктуу актерлору деги койчу, Казакстан менен Кыргызстан дайыма тарыхый, мына Болот Төлөнөчтүн 80 жылдыгы болуп айтып атат. Ошо Болот Төлөнөчтүн дагы биринчи картинасы казактар менен чогуу караш-караш кандай укмуш шедевр картина жаралган туурабы. Төлөмүш Океевдин ошондуктан бул салт улана берет, бул салт дагы кете берет. Бирок арада албетте бири-бирибизге ушундай жем таштаган сөздөр болуп турсун деп ойлойт элем. Рахмат. Азыр бизде кыргыз кинотеатрларында дагы, анан эл аралык аренада дагы сөзгө кепке алынып аткан Көл деген кино тасманы угуп билип атабыз. Ошол Көл кино тасмасынын премьерасынан бизде бир кыскача бейне бар эле, ошону сиз менен биргеликте көрөлү. Андан кийин маекте улантабыз. Көл кино тасмасынын премьерасын биргеликте назар салалы. Жылдан жылга кыргызстандык искусствосы өнүгүп, дүйнөлүк таанууга жетип жатат. Ал эми кыргызстандык Көл аттуу тасмасы дүйнөлүк Golden Globe премиясына сунушталган. На
самом деле очень нелегко дался. Биздин операторлык группабыз Москвадан, звукооператорыбыз Таджикистандан болгондуктан тасманы жаратуу процесси оңой болгон жок. Башкы каарманыбыз өспүрүм болгондуктан бат чоңоюп кетет деп корктук. Съемочный период, который там почти 25 дней был, он пришелся на вот 2017 год, и у нас был звукооператором парень с Таджикистана, Рустам. У нас девочка росла, и то есть ее надо было срочно снимать, она же меняется, она в таком возрасте переходном. Тасманы тартуу үчүн акча каражаттарын табып, кыз өсүп кете электе, аны жаратууга шашып жетиштик. Очень сильно бегали, искали деньги и нашли их, и успели все-таки ее снять, чтобы она не сильно отличалась. Мой дебют в кино, и это очень интересная была роль, так как я... Бул тажрыйба мен үчүн кызыктуу болду. Мен Жылдыз аттуу чукпаган кыздын ролун ойнодум. Ал чоң атасы айтып берген уламышка абдан ишенет. Уламышта каза болгон адамдардын баары балыкка айланышат. Мен Жылдыз менен анын кайраттуулугу үчүн суктанам. Все души становятся рыбами. Я очень ей восхищаюсь, потому что она храбрая и ничего не боится. Не деген жашоо. Шутуп жашай беребизби? Судя по реакции зала, Залдын реакциясына таянып, тасмабыз жакшы кабыл деп ойлойм. Бул коммерциялык тасма эмес. Кабыл алуу үчүн бир аз оор тасма. Кичинекей балдар дагы аягына чейин көрүшкөндүгү кубантат. Самый конец начали там ходить куда-то. Вопрос счастья это такой сложный. Это же просто состояние человека, это его ощущение. Бакыт бул адамдын сезими жана жан дүйнөсүнүн абалы. Мүмкүн биздин башкы каарманыбыз көлгө чөгүп, идеясын ишке ашырды. Кызын жана аялын каза болгон адамды бактылуу деп айтуу кыйын, бирок ал өзүнүн тынчтануусун тапты окшойт. Реализовал, может быть, он и счастлив был. Вот, хотя, конечно, сложно назвать человека, который потерял дочь, потом супругу, жену, назвать счастливым. Но он, видимо, какое-то свое успокоение нашел. Арбактардын баары балыкка айланып кетеби? Сценарий выбрал нас. Потому что появилась одна идея. Сценарийди биз тандаган жокпуз. Сценарий бизди тандады окшойт. Биринчи балыктардын жаны жөнүндө идея пайда болду. Андан кийин кыргыз элинде тажия оңой өтпөйт деген идея келди. Бул идеялар бири-бирине байланышып, сценарий өзү түзүлдү. Сам собой. Мы не предпринимали каких-то специально особенных усилий для того, чтобы сделать это. Не деген жашоо. Шутуп жашай беребизби? Мына ушул тасма кечээ күнү мен кинотеатрлардын тизмесин карап отурсам, бир канча комедиялык кыргыз жаратмандарынан, жаш кино жаратуучулардан катар ушул көл тасмасы дагы бардык кинотеатрларда болуп жатат. Ошондуктан бир мындай ойлонууга, биз эмнеге ушундай болуп атат деген мына суроону аягында көрүп кеттиңиздер. Келип көрүп кетсеңиз болот. Ошол көл тасмасынын продюсерлер тобунун бир мүчөсү болуп, Садык Шернияз дагы барсыз катарында. Ушул кино тууралуу да кыскача өзүңүздүн мындай философиялык кыстырмаңызды айтып кетсеңиз. Мына каарман аягында айтып атат да. Эми ар бир тасма, ар бир фильм бул өзүнчө философия. Анан бул жерде биздин ошол жаш режиссерубуз Эмиль Атагелдиев, ал экөөбүз чогуу окудук десек да болот Москвада. Мен бүткөндөн кийин ошол курска барып, жогорку курска барып тапшырып окуп калды. Өзү таланттуу, билесиздер, музыкант болуп, таланттуу, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңген, мана эмгек сиңген ишмер болуп, анан ошол
кино жаатына өтүп, негизи талант бир чөйрөдө бар болгондон талант бардык чөйрөгө жайылат да. Анын үстүнө бул режиссер, бул ошол бардык тараптан кандайдыр бир кабар болуш керек режиссердунчу. Анан ошол өзүнүн биринчи тасмасы болуп ушул көл тасмасын тартууга аракет кылып жүргөндө колдон келген жардамды бердик. Ошол анткени көп кыйынчылыктар болот кино тартууда, сиз билесизби? Бул кино тартуу оңой эмес. Биринчи кинодо ошо каражат, азгантай каражат болсо да бир канчалык жүрөктү кейиткен, сени бир кордогон ситуациялардан өтүшүң керек. Жагдайлардан. Кино тартуу оңой эмес. Ошол убакта кыйын болду. Себеп дегенде Эрке Жумакматова дагы ушул негизги продюсери фильмдин. Ал кишинин дагы менин билишимче бир чоң биринчи тасмасы. Продюсер катары ага дагы кыйын болду. Анан экөөнүн көрүп кыйналып атканын көрүп, дайыма колдон келген жардамды берип, кеңешти берип, каражаттан жардам берип, айтыш коомдук фонду башка жактан жардам берип турдук. Менин оюмча булар бир жакшы тасма жарата алышты. Анткени көптөгөн эл аралык фестивалдар суранып, мына Шанхай деген чоң абройлуу фестивалга барып коюлуп келиши дагы ушудан кабар берет. Кино бул драма. Көл бул ошол драма жанрында тартылган фильм. Көл фильми бул биздин бүгүнкү жашоо. Көл фильми ушул биздин бүгүнкү эле муундар аралык кагылыш, 3 муун аралык кагылыш. Ошол конфликт, себеп дегенде жашоо бул өзү конфликт эмеспи? Анан ага кошо ошол муундар аралык түшүнбөстүктөргө кошо бүгүнкү жашоонун кыйынчылык тарткан карапайым элдин бөлүгүндөгү ой толгоо ошого болгон протест, ошондон кантип жашап өтүш керек деген үмүт деген сыяктуу көп нерсе камтылган бул фильмде. Буюрса бул жакшы фильм болуп берет деп ишенем. Менде бир мындай суроо пайда болуп жатат. Биз жогоруда айтып кеттиңиз, протест, анан карапайым элдин бүгүнкү жашап аткан тагдыры, кагылыштар жана ушул түшүнүктөрдүн айланасына ой жүгүрүп жатпайсызбы? Анан сиз аны менен катар саясатчы да болуп келе жатасыз көп жылдан бери. Саясат, жашоонун бардыгы өзү негизи саясат да. Ушул бүгүнкү экөөбүздүн отурганыбыз деле өзүнчө бир саясат. Ошондуктан ушул контексттен алганда сиз өзүңүздүн бир саясий жолуңузда кеч жакында биринчиден чыктыңыз, атаандаштыкка, президенттик шайлоого, андан кийин баш тарттыңыз. Баш тартуунун эң негизги пикири катары ушул ким маданиятты колдосо, ошол кишини мен да колдойм деп айтып кеттиңиз да. Эми ушул өңүттөн алганда бүгүнкү келген жаңы саясий башкармалык, жаңы бийлик ушул маданият тармагында кандай ой пикирлер бар? Сиз өзүңүздүкүн айткандан канчасы ишке ашат деп бүгүн божомолдоп турасыз? Ооба, ошол кездеги президентке талапкер Садыр мырза негизги талапкер болгону биздин баягы мониторинг менен, биздин штабтын мониторинг менен айкын болгондон кийин, алар тараптан жолууга сунуш түшкөндөн кийин, ошол сунуштун демилгечиси катары менин досум, жакын көргөн кишим Шыкмаматов Алмамбет болгондон кийин сүйлөшүүлөр болду. Сүйлөшүүлөрдө 5 эгер маселе болсо, ошонун 4-өсүнө дээрлик биз таба алдык да. Орусча айтканда общие точки соприкосновения деп коет эмеспи, ошондой нерсени. Бул биринчи билим, маданият, сот реформасы жана курултай боюнча маселе болчу. Ошонун ичинде маданиятка токтоло турган болсок, ооба, Садыр мырза анда убадасын берип, колун берип, маданияттын өсүшүнө салым кошорун айтып, жана ошол маданияттын өсүшүндөгү процессте баягы биздин топ бар, бир көптөгөн нерсени далилдеген, ошол эле айтышты көркүнө чыгарган, ошол эле манасчыларды көркүнө чыгарган, ошол эле кинематографияны көркүнө чыгарып, керек болсо коңшу президентибиздин сыйына, сыймыгына, суктануусуна татыккан топ бар.
ошолор менен жолугуп турууга ай сайын жана ошолордун аркылуу коомдук иштерди аркылуу маданиятты өстүрүүгө. Эмне үчүн коомдук иштер? Анткени биздин мамлекетте көптөгөн Советтер Союзунан калган система бар. Ал туура эмес система. Ал элди көбүн эсе жатып ичерликке, паразиттерге айлантып койгон системада. Бүгүнкү күн башка жашоо. Бул карапайым элге дагы тиешелүү, бул мамлекеттик структураларга да тиешелүү, ошонун ичинде маданиятка да тиешелүү. Ошол нерсе баягы мамлекеттик иш алып баруудагы биз өстүрөбүз деген далалаттан майнап чыкпай келе жатат маданият боюнча. Карап көрсөңүз, ошол жакта жеке менчик уюмдар, жеке менчик ишкерлер чоң натыйжага жете алышты. Ошонун ичинде мына айтыш эле фондун алалы. Мисалы ошонун ичинде телевидениеде мына ракета ТВ-силерди алалы. Көрдүңүзбү? Ошондой сыяктуу көптөгөн союздан калган механизмдер бизди басмырлап турган убагы. Бул мамлекеттик көз караш менен ойлобой келе коомду кошуп алып, коом менен кошо жылса болот деген пикирди айтып, ол киши кубаттаган. Анан эми буйруса мына президент болду. Ошол сөзүнөн жыйынтык чыгарып, бир ымаллаш болуп иштейт деген ишенимиз бар. Убада берилген, ортобузда ыйык убада бар. Буйруса бир маданиятта дагы жакшы самалыктар башталып кетет деп мен ишенип турам. Кайрадан эле муундар кагылышуусуна кайтып келсек, бүгүнкү күндүн мына соц тармактарда дагы ушул коомчулукта дагы катуу талкууга алынып аткан учурда мына Нуржигит Кадырбеков жетелеп турган маданият, маалымат жана туризм министрлигинин ушул интернет айдыңында чыккан ушул чуулуу Кайрат Примбердиевдин катышуусунда жана Курал Чокоевдин демилгеси менен тартылган видео тууралуу болуп атат. Сиз бул тууралуу кабарыңыз бар. Эми ошого сиздин мурдакы маданият министринин жетекчиси катары, жаран катары, экс-депутат катары жана Айтыш коомдук фондунун жетекчиси катары сиздин пикириңиз. Ушул наамдар тартылышы керек беле? Ал видеону да бир толук көрүп, мага түшүндүрүш үчүн кыска бир эки жолу көрсөтүштү. Толук көргөнгө убактым дагы жок. Ишенесизби, көптөгөн саясатчылардын дагы деги сөздөрүн көргөнгө да убактым жок. Бирок мен түшүндүм, мага айтып келген кишилердин сөзүнөн, мен ишенген кишилердин сөзүнөн, бул маданият ишмерлери кылап турган жумуш эмес экен. Алардын кылганы. Маданият кишиси дайыма бир жакшылыктын, бийиктиктин, тереңдиктин үлгүсүн көрсөтүш керек. Мен ал иштерден тереңдиктин, бийиктиктин, данышмандыктын, көрөгөчтүктүн ишин көрө албадым. Ошондуктан булдай нерсе жат нерсе деп ойлойм. Мындай нерсе маданияттын ишмерлеринин дагы аброюна көлөкө түшө турган нерсе болуп калышы мүмкүн. Ал эми министрдин бул багытта кылган багыты боюнча бул кадамдарды мен туура деп эсептейм. Себеп дегенде сиз маданият министри болгондон кийин же маданият жакта кандайдыр менеджер, кандайдыр бир башчы болсоңуз, сиз даяр болушуңуз керек хулигандыкка. Сиз даяр болушуңуз керек эркеликке. Сиз даяр болушуңуз керек бир кандайдыр бир чектен чыгып кетүүгө. Бул боло турган нерсе маданияттын арасында дагы, маданият ишмерлеринин арасында бир кандайдыр бир бунтарлар, кандайдыр бир чыгармачылыктын эркиндикти эңсеген, чыгармачылыктын ушул түрү туура деп убактылуу алдануу сезимге берилип дагы кете турган адамдар болушу мүмкүн. Ошон үчүн андай нерседен бийик болуш керек дагы. Мындай нерсеге улам реакция жасап өтүрө турган болсо, бул маданият министринин кыла турган жумушу эмес. Маданият министринин мисалы кылып айтып келсек, Кондучалынын убагында кээ бир кино режиссерлор бар болчу. Ушунчалык легенда катары айтылат да. Ушунчалык съемочный площадкага эркелеп, өзү мас болбосо да мас болмуспу келип, мен стоп деп айтпайм, мага тапанча бергиле, мен тапанчаны атканда кинону тартасыңар деп деген режиссерлор бар болчу. Нечен деген артисттер бар болчу. Алар деген ушунчалык хулиган, ушунчалык
Бирок Кондучалова ошол кишилердин баарына чыдаган үчүн, ошолордун баарын көтөргөн үчүн, ошолордун баарын нар жагында талантын баалап, берки хулигандыгын кагып салып, жакшы кайненеди, жаман келинди жакшы кыла турган жакшы кайнене, ошондой бийиктик деңгээлде болуш керек алып баруучу башчы деген. Анан мындай кыска чечимдерди эл айтып атат, анан журт айтып атат, көпчүлүк айтып атат деп кыска чечимдерди кошо эзе турган болсок, анда бул маданияттын мамлекеттин стабилдүү калыптанышына кандайдыр бир кедерги түзүшү. Туура көпчүлүк колдобой жатат. Туура көпчүлүк муну туура эмес деп чечип жатат. Ага мен да кошулам. Туура көпчүлүк Садыр Жапаровду президент кылып шайлады. Ал президент болуп олтуруш керек. Бул жерде көпчүлүктүн ою талашсыз. Анткени бул саясат. Ал эми чыгармачылыкта көпчүлүк айткан эле боло бербейт. Ал чыгармачылык адам. Ал эркин адам. Биз көпчүлүк сен муну кылба деп биз чыгармачылыктын башын кесип сала албайбыз. Чыгармачылык ишин. Аны дарга асып сала албайбыз. Ооба биз шайласак болот президентти. Көпчүлүк чечип. Бирок чыгармачылыкка көпчүлүк кожоюн боло албайт. Түшүнүп атасызбы? Талантка көпчүлүк кожоюн боло албайт. Сен мындай кыл, андай кыл деп көпчүлүк чече албайт. Мына ушундай. Бул президенттик эмес. Чыгармачылык президенттиктен да өйдө турат. Анан ошого маданият министри да кошулуп алганы кейтет мен. Андай болбош керек. Туура, кандайдыр бир салтка жараша, кандайдыр бир биздин жүрүн турмушка каршы келген нерсе болсо, анын башкача жолдору бар. Башкача, жакшы эле жолдору бар. Ошону тескеп койгонго. Бирок эгерде көпчүлүк биз айтып атабыз, биз айтканда ырдайсың, биз айтканда кино тартасың, биз айтканда жазасың десе, ошол көпчүлүк терең жаңылышат. Көпчүлүк чыгармачылыгынан бийик боло албайт. Ошол эле көпчүлүк кезинде көптөгөн чыгармачыл адамдардын киносун мүмкүн, чыгармачылыгын туура эмес көргөн убактар болгон. Кийин ал чыгармачылыктар башка өңүттө алып кеткен. Бул жерден эмоцияга берилбеш керек. Эмоцияга берилбеш керек. Менин оюмча, Курал Чокоев баштаган бул нерсе болот. Туура эмес иш кылды аба. Туура эмес. Маданиятка жат келген, салтка жат келген иш. Аны өзү да түшүнүп атат болуш керек деп ойлойм азыр. Алар өзү дагы. Бир кандай чыгармачылык эпкин менен, мен ушундайды кылсам жаңылык кылам деген нерсе менен башталышы мүмкүн да. Бирок эми анын үстүнө минип алыш, анын үстүнө догурунуп алыш. Бул маданиятты алып барган мекеме, уюм, министрликтин кыла турган жумуш эмес. Маданият министрлиги керек болсо, ошол көпчүлүк менен, ошол чыгармачыл адамдардын ортосунда көпүрө болуш керек. Болушунча аракет жасаш керек. Болбосо эртең көптөгөн нерселер мүмкүн, көптөгөн багытта жоголуп кетиши мүмкүн биздин маданиятта. Көпчүлүк келип муну кылбайсыңар. Жакпайт бизге. Биздин салтыбызга туура келбейт. Жапкыла. Жаба бересиз барын. Түшүнөсүзбү? Ооба, менин сөзүм да көпчүлүккө жакпашы мүмкүн, азыр айтып аткан. Түшүнүп атасызбы? Бирок чындыкты айтып туруш керек. Бирок жагасыңбы, жаппайсыңбы бирдекени айтып туруш керек. Мен саясатчы эмесмин азыр. Ал саясатчылар ошолор элдин добушун алыш үчүн айтышат. Көпчүлүккө жаккан. Саясатчы кезинде да айтып келген. Жакпаса дагы элге. Мына азыр биз карап отурбайбызбы? Баарыбыз Жапаровду шайлап алып, эми мына шайладык, жеңишке жеттик деп, көпчүлүгү ойлоп колун минтип эми Жапаров барын кыйратат. Жапаров жалгыз өзү эмне кылып атат? Сен баягыдай эле акыл эсиң өзгөрбөсө, сенин оюң өзгөрбөсө, сен мен мамлекетке эмне жардам берем деген бир дымагың жок болсо, демиң жок болсо, Жапаров эмне кыла алат? Жапаров эчтеке кыла албайт. Жапаров сыйкырчы эмес. Эч ким сыйкырчы эмес. Биз өзүбүз каалаганда жашообуз оңолот. Кыргыз өзү каалаганда, кой, болбойт, мен деген жок дегенде 8 саат иштешиң керек. 8 саат иштеп,
Ошо 8 сааттын жок дегенде 1 саатын мамлекетке арнашым керек. Анткени бул менин мамлекетим. Бул менин милиция аркылуу кайтарып атат. Врачтар аркылуу дарылап атат. Балдарымды мугалимдер аркылуу окутуп атат. Чегараны чегарачы аркылуу кайтарып атат. Жолумду салып атат. Светимди күйгүзүп атат. Суумду агызып атат. Ушул мамлекетим. Ошонун жок дегенде 1 саатын берейин деген ой келмейинче оңолбойт кыргыз. Канча жапарып келсе да. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн көпчүлүктүн айтканы дайым эле туура боло бербейт. Стратегиялык багытта. Көпчүлүктүн айтканы, ал көпчүлүк кошулуп алып, мен билем, мен туура, мен тигинде дей берип бири-биринен эрдеңки алгандай, чыгармачылык бул ак үй эмес. Базып алгандай. Чыгармачылыкты базып ала албайсың. Чыгармачылыкты президент эмес ал, Минскиге же Москвага кубала бере тургандай. Ал чыгармачылык. Анын көпчүлүктүн деби менен биз чокуга барабыз, Кыргызстандан көчүрүп ийебиз деген кээ бир сөздөр. Ошондой сөздөр айтып туура эмес ал. Эң өкүнүчтүүсү ошол маданият министринин ошо кошулуп алган. Мындай болбош керек. Байысаңыз түшүнүктүү. Рахмат. Мына Садык Шернияз менен болгон маектин баягы туйнутмасында ким өзгөрүүлөрдү каалайт дегенде миңдеген колдор көтөрүлөт. Ким өзгөргүсү келет деген суроого суроо берилгенде эч ким баягы башын көтөрө албай калат деп туйнутмасын чыгаралы. Рахмат. Арыбаңыз. Биз эфирди мындан ары уланталы. Бизде дагы жаш дымактуу кинорежиссер келе жатат. Конокто Дастан Жапарбек уулу болот. Бизден алыстабаңыздар. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кечки кезегибизде мына кино жана чыгармачылык жана маданият тууралуу кебибизди уланталы. Жогоруда мен убада бергендей, бүгүнкү эфирибиздин жыйынтыктоочу мейманы кинорежиссер Дастан Жапарбек уулу. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келипсиз, Дастан. Эми биз экөөбүз көп жылдан бери ымалашып мамиледе жүрөбүз. Дастан мырза, бизде мындай бир акыркы жаңылыктардан Кыргыз кинематография департаментинин алдындагы көркөм кеңешинин жетекчиси, төрагасы болуп кызматка отуруп турсуз. Эми бул көркөм кеңеште канча киши иштейт, эмне иштер менен алектенет? Мисалы, мен түшүнгөндөн көркөм кеңеш бул Советтер Союзунан бери келаткан бир түшүнүк. Демек, сиз жана сиздин тегерегиңиздеги адамдар Кыргызда кайсы кино чыгат, кайсысы чыкпайт деген миссияны алып кетатсыздар да. Ошо тууралуу кененирээк айтып кетсеңиз пикириңизди. Эми ошо өткөн жылдын соңунда акыркы жумаларында ошондой атайын министрликтен приказ менен бекитилди. Ошо мен кандидатурамды ошо көрүнүктүү режиссерлор Темир Бирназаров, Талай Кулмендиев ошол агаларыбыз мени сунушташып, анан ошол кинематография департаментинин ошо көркөм кеңешинин төрагасылыгына бекитти. Ушу жаштар келсин, жаштар иштеп берсин депчи. Ал жакта ошо сиз айткандай эле конкурстук негиздеги келүүчү сценарийлердин, идеялардын баардыгын биз талдап карап чыгып, анан кайсынысын тартууга жиберебиз, кайсынысын дагы иштетүүгө жиберебиз, ошол жактарын чечим кабыл алабыз да. Анан курама боюнча айтсам, курамында 9 киши. Ал жакта менден улуу эл артисттери бар, менден улуу ушу эмгеси келген артисттер бар, көрүнүктүү режиссер, актерлор, кинода жана башка маданияттын башка тармагында дагы өкүлдөр бар да. Анан буюрса ушул келаткан жылдын бюджети карап чыгып, анан ошонун негизинде жаңы сценарийлерге конкурс жарыялап, ошонун негизинде иштерди баштайбыз. Негизи ошол өзүңүздүн алып келе турган ишиңиздин, мисалы, маданият дегенде кандай түшүнүктү камтысак болот эле, кандай, мисалы, башкача айтканда кандай сценарийлер, мисалы, силердин элегиңерден такыр өтө албайт? Сиздин оюңузда бул албетте. Менин оюмча эң начар сценарий өтө албайт да. Анткени биз азырынча карап чыгып критерийлери бар негизинен, анткени бул улуттук кинону колдоо
жоболор жазылган да буга чейинчи. Ал жакта жазылган улуттук кино болгондо бул кыргыз киносун баягы Кыргызстан эле эмес, эл аралык фестивалдарга дагы, ошол эл аралык аренага чыгарганда дагы баягы биздин маданиятыбызды жайылта турган кинолорго басым жасалат. Бирок эгер жакшы сценарий болсо, балким комедия жанрында болобу, балким дагы башка жанрларда болобу, ошол эгер сапаттуу жакшы сценарий болсо, бардыгын карап чыгып колдоонго даярбыз да. Анткени бизде атайын эле баягы догмалык эле бир эреже менен эле токтоп калбашыбыз керек да. Алдыга да өсүшүбүз керек да. Анткени алдыда эл аралык рыноктор бар, ошолорго чыкканга аракетибизди кылышыбыз керек да. Андан тышкары айтсам дагы кандай кинолор көбүнчө мен ойлоп жүрөм ушу документалдык тасмаларга да басым көбүрөөк жасаш керек болуп калды да. Анткени акыркы 30 жылдагы эгемендүүлүк алгандан бери тарыхыбыз жакшы тартыла элек десем болот да. Ошол эле маданият тармагы болобу, билим берүү тармагы болобу, саламаттык сактоо болобу, ошол күч органдары болобу, бардык жагынан биздин баягы кийинки урпактарга калтырып биз момундай жашоону өттүк элек, эгемендүүлүк алгандан бери монун баарын көрдүк элек, ушунун баарын басып өттүк элек деген дагы тарыхыбызды калтырышыбыз керек да. Мисалы ошол Союз мезгилинде бардык баягы ар кайсы тармактардыкын бөлүп жыл сайын документалдык тасмаларды баягы орусча айтканда жылдык летопись кылып тартып кетишкен да. Ошонун баарын азыр биз хроника, архив кылып пайдаланып, ошонун баарын ошол кадрлар менен сыймыктанып жүрөбүз да. Ошол сыяктуу эле азыр ушу документалдык тасмаларга көбүрөөк басым жасаш керек болуп калды да. Анткени мына келаткан жылы дагы кыргыз киносунун 80 жылдык юбилейи болот. Ошого дагы биздин көрүнүктүү чоң иштерди жасап кеткен, кыргыз киносуна, кыргыз маданиятына ополтодо иштер жасап кеткен агаларыбыздын, эжелерибиздин тасмаларында өз-өзүнчө портрет кылып тартышыбыз керек. Ушундай көптөгөн баягы проекттер бар, ошонун баарын ишке ашырып, ошонун баарына жетишсек деген план коюп атабыз. Жакшы, мына сиз жогоруда хроника тууралуу, летопись деп орусча билебиз, ошол тууралуу айтып кеттиңиз. Биз болсо кийинки сюжетте ошол кинематографиянын тарыхына көз чаптырдык элек. Биздин кесиптештер чакан сюжет алып туруш, аны сиз менен дастан чогуу көрөлүк, андан кийин маекке кайтып келебиз. Келиңиздер, көрөлү. Жыйырманчы кылымда кино эң популярдуу искусство болуп калды. Кино термининин грек тамыры бар. Белгилүү болгондой, бул чындыгында кыймылдуу сүрөттөрдү жаратуу деп аталат. Бул түшүнүк көркөм сүрөт искусствосунун түрүн камтыйт. Анын чыгармалары образдардын кыймылы аркылуу жаралат. Бүгүнкү күндө жыл сайын көптөгөн кино тасмалар чыгат. Бирок кинонун качан жана кантип пайда болгонун бардыгы эле биле бербейт. Ошондуктан биз бул макалада кыскача тарыхый маалыматтарды сунуш кылабыз. Кино ойлоп табуунун тарыхынын башталышы кино тарыхы 19-кылымда башталган. Бирок сүрөттөрдү тартуу ыкмасы катары сүрөткө тартуу кылымдын ортосунда кеңири жайылган. Тартуу жана репродукциялоо үчүн жапкычтын төмөн ылдамдыгын колдонуп сүрөткө тартуу керек. Бирок 1870-жылдары тиешелүү фото эмульсиялардын түрлөрү пайда болгондон кийин да кино дароо пайда болгон жок. Азыр айдан ачык көрүнгөн ыкмаларга жана технологияларга режиссерлор бир нече убакыттан кийин гана келишти. Пионерлер кинофильмдерди жазуу, ойнотуу тутумдарын түзүүгө көптөгөн аракеттерди көрүштү. Бул жараянга Томас Эдисондун өзү да катышкан. Бирок анын технологиясы жалаң гана жеке көрүүгө багытталган. Ошондуктан ал жетиштүү ыңгайлуу эмес деп эсептелген. Бул ийгиликтүү натыйжага жетишүүгө мүмкүнчүлүк берген эмес. Люмьер бир туугандар натыйжада дээрлик бүткүл дүйнө жүзү
боюнча француздар бир тууган Луи жана Люмерлер кинону ойлоп табышкан. Алардын технологиясы кыйла ыңгайлуу деп табылып, анын жардамы менен экранда аз эмгек жумшап, кинотасмаларды тартуу жана көбөйтүү мүмкүн болду. Бул алардын ийгилигин алдын ала аныктады. Бир туугандар Люмердин аппараты кинематограф деп аталган. Алгачкы жолу 1895 жылы кинонун элдик демонстрациясы көрсөтүлүп, ал ойлоп табуучулардын мекени болгон Францияда, Парижде өткөн. Бирок кинонун расмий туулган күнү 1895 жылы 28 декабрда болуп, анда Гранд кафедеги легендарлуу Капучино бульварында биринчи коммерциялык кинотасма болуп өткөн. Сессиянын жүрүшүндө кыска метраждуу фильмдер көрсөтүлүп, максималдуу убакыт 1-2 мүнөттү гана түздү. Биринчи мындай фильм жумушчулардын заводдон чыгышы. Бирок көрсөтүлгөндөрдүн ичинен эң атактуусу белгилүү поезддин келиши тасмасы. Экранда композиция ушунчалык жылып, кинотеатр эмне экендигин азырынча билбеген көрүүчүлөргө поезд залда отурган адамдарга бараткансыйт. Ошондо ал ушунчалык реалдуу көрүнүп, көрүүчүлөргө чоң таасир калтырды. Чындыгында бир туугандар Люмер кинону ойлоп тапкандан кийин дагы бул кинонун өнүгүшүнүн чыныгы башталышы болгон эмес. Алар технологиянын негизги милдети хрониканы жазып, тарыхты ушундай жол менен кийинки муундарга сактап калуу деп эсептешкен. Кимдир бирөөгө таптакыр кызыктуу нерсе жана кадимки көңүл ачуудан башка эч нерсе жоктой сезилди. Джордж Мелистин киносу бир тууган Люмерлерден тартылуу жайылгандан көп өтпөй, Джордж Мелис киного кызыга баштаган. Ошол учурда ал француз театрларынын биринде иштеген. Дал ушул Джордж Мелис кинонун бардык мүмкүнчүлүктөрүн жогору баалаган адам болду. Ошентип Мелис сахна менен иштегендер үчүн ресурстарды кеңейтип, биринчи жолу сценарийлердин негизинде ар кандай кинотасмаларды жана техникаларды колдонуп фильмдерди тарта баштады. Ошентип, чындыгында анын кинотасмалары менен көркөм фильмдердин жана анын тарыхынын өз алдынча көркөм өнөр катары өнүгүүсү башталды. Мелистин эң белгилүү жаратышы кинонун классиги деп эсептелген Айга саякат тасмасы. 20-кылымдын биринчи 10 жылдыктарында авторлор акырындык менен убакытты көбөйтүп, сюжеттик жүрүштөргө ар түрдүүлүктү киргизишти. Коомчулуктун киного болгон мамилеси өзгөрүлүп жатты. Анткени алгач ал көңүл ачуу катары гана кабылданып келген. Бирок кийин кино чындыгында искусствонун жалпы таанылган түрлөрүнүн бири болуп калды. 1908 жылга чейин Европада көркөм фильм түшүнүгү пайда болгон. Андан ары өнүгүү 1910 жылга чейин Францияда бардык фильмдердин болжол менен 70% тартылган. Кийин алар муну Германияда, Улуу Британияда жана Америка Кошмо Штаттарында жасай башташты. Эгерде алгач убакыт 15 мүнөттөй гана болгон болсо, кийинчерээк алар 1 саатка созулган кинотасмаларды тарта башташты. Ал эми Гриффиттин Улуттун жаралышы тасмасы 3 саатка созулду. Америкалык кино индустриясы 1920 жылдары түптөлө баштаган. Голливуд тутумунун стандарттарын продюсерлер орнотуп, акырындап директорлорду алдыңкы орундардан сүрүп чыгышты. Ошентип, атайын тандалган сценарийлерди сатып ала башташкан продюсерлер андан кийин алар фильмдерди тартышкан. Ошондой эле алар режиссерлорду тандап чыгарышкан жана алар түздөн түз эмгектен тышкары атактуулардын арасынан актерлорду тандоо менен алектенишкен. Жогоруда биз сөз кылгандай Кыргыз кино департаментинде жаңылануулар болуп жатыр, жаңы реформалар алдында турат. Мына ошол реформалар тууралуу бизде Дастан Жапар улуу кино жаратма болуп келсе, бүгүн мына кызматка келип, ошол тармакты алдыга сүрүп кетейин деген пландарыңыз менен бөлүшүп кетсеңиз, бул реформалар, өзгөртүүлөр кайсы тармакта, кандай үмүттө, кандай кадамдар менен коштолуш керек? Мен өзүм көз карашымдагы жана ошо биз жаштар арасында чогулуп, сүйлөшүп жүрүп, талкуулап жүргөн идеяларымды айтып кетейин. Негизи ушу кино тармагын реформалоо бул уже замандын талабы. Биз анткени аны кылбасак, мындан да артта калабыз да. Мисалы, казактар 5-6 жыл мурун, өзбектер мына 3 жылдан бери жетишип аткан ийгиликтери буга мисал да. Алар кинолорун, өздөрүнүн ички рыногунда тартылган кинолорун Кан, Берлин, Венеция деген чоң дүйнөлүк кинофестивалдардын алкагындагы кино маркеттерге алып барып, ошо Казакстан синема, Узбек кино деген стендтер менен чыгышып,
ошо өздөрүнүн кинолорун сатканга аракет кылышты. Анан 2 жыл 3 жыл болушунча рекламага иштеп, анан чыгымга көп учурап аракеттерин кылышты. Бирок ошондон кийин кинолор сатылып баштап, азыр дүйнөлүк баягы чоң рыноктор бар Европадагы. Ошол рыноктарга сатылып, өздөрүн актап, киреше да таба башташты да. Бул жагынан алганда мен ошо Казакстан синема менен Узбек кино стендтерине аябай суктанам да, ошол иштерди алып бараткандаргачы. Биз ушуну дагы сунуштадык элек, бир 3 жылдай болуп калды. Биз Атанын керези киносун тартып фестивалдарга чыгып келгенден кийин, Эл аралык аренаны көргөндөн кийин ошол сунуштарды айтканбыз да. Анан ушул иштерди тез арада ишке ашырбасак убакытты унуттуруп атабыз. Ошол эл аралык негизи биздин кинолорубуз ушу өз үстүнө деңгээлибизде болбой, эл аралык деңгээлге чыксак, сапатыбыз, саныбыз дагы көбөйөт эле да. Анан кирешебиз да жакшы болот эле. Биз анткени эл аралык аренада Netflix, Amazon деген чоң онлайндагы кинотеатрлар бар, алар менен дагы иштеп келишимдер түзүп алсак, мындан да чоң ийгиликтерге жетсек болот да. Биргеликтүү тартып, Кыргызстанга чакырып, Кыргызстандан кинолор тарттырып дегендей. Ошол анан азыр биздин Кыргыз фильм киностудиясына жаш Акжол Бекболотов агабыз ошол директор болуп келди. Бул ушу кан алмаштыруу процесси болуп атат десек болот, что жаштар келип жакшы идеялар менен аракет кылып иштеп атабыз. Ушу кинематография департаментинин алдында чоң реформалоо иштери турат. Анткени анын карамагында Кыргыз фильм киностудиясы, кинотеатрларды көзөмөлдөөчү кинопрокат системасы жана кинолор сактоочу Фильмофонд организациясы да. Ушул 3 тармакты тез аранын ичинде жана сапаттуу реформалоого барышыбыз керек да, заман талабына ылайыктапчы. Кинотеатрлар боюнча алсак, азыр биздин Кыргызстанда мамлекеттик эле эмес, жеке кинотеатр тармактары жакшы иштерди алып барып атышат. Мисалы, Синематика болобу, же болбосо Бродвей болобу да. Ушул сыяктуу тармактар менен келишим түзүп, биздин региондордогу чоң кинотеатрларыбыз менен биргеликте иштер жүргүзсөк болот. Жана ошол эле онлайн системасына да өтүшүбүз керек болуп калды. Антпесе азыр көп, мындайча айтканда, тыйын алып келүү монетизация системасы уже онлайнга өтүп жаткандыктан ошол системага да өтүшүбүз керек. Жана эң башкысы ошол сапаттуу кинолор тартып, эл аралык деңгээлде дагы өз үстүн дагы көрүүчүлөрдүн копулун толтура тургандай мыкты тасмаларды тартканга аракет кылышыбыз керек. Ойлонуңуз ишке ашсын. Албетте бул чоң өзгөрүүлөрдү жасаш үчүн чоң көлөмдөгү акчалай жатырымдар да болсо дагы да жакшы болот эле. Бирок биз мындай жаштар өзгөчө амал көй келет. Азыр интернет жардамы келсе болот, ошондуктан ишиңизге ийгилик. Буюрса, ушул кино департаментинин жаңы бир өңүтөбүз үчүн күтүүдөбүз. Чоң рахмат сизге. Бизде конокто кинорежиссер жана ошол Кыргыз кино департаментинин алдындагы мындай көркөм кеңештин төрагасы Дастан Жапарбек уулу болду. Биз эфирибизди ушу менен жыйынтыктабайбыз. Мен өзүм чыгып, адаттагыдай сиздер менен коштошом. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Бүгүнкү эфирибиздин мындай дагы бир жыйынтыгы катары жогоруда мен айткан сөздү дагы бир жолу кайталасам ашыкча болбой тур. Көбүн эсе биз ким өзгөрүүлөрдү каалайт дегенде баарыбыз кол коштоп биз өзгөрүүнү каалайбыз дейт, айтабыз. Бирок ким өзү өзгөргүсү келет деген суроого эч кимибиз мындай жооп бере албай калабыз да. Ошондуктан бүгүнкү эфирибиздин жыйынтыгы менен кыргыз маданияты, кыргыз киносу, деги эле кыргыз коомчулугунда бүгүнкү учурдагы жалпы суроолорго ар бирөөбүз өзүбүзгө дагы суроо берип, ошого жооп таба алган болсок, анда сөзсүз түрдө баарыбыз биргеликте бир кайыкка отуруп алып алдыны көздөй жөнөйбүз. Бүгүн сиздер менен иш күнүнүн кечи болду. Кечтин кезекчиси
жетекчиси мен Эркинбек Турбаев, мен кесиптештерим болду. Барыңыздарга кутман кеч, үй бүлөңүздөрдө тынччылык болсун. Бүгүн апапакай кардай кыргызга ак консундагы бак консун дейли. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.